өзүбүзгө бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы, Кана эмесе. Саламатсыңбы, Бурасман. Саламатсыңбы, Алтын күн. Саламатсыңбы, Жеремен. Саламатсыңбы, менин досум. Балдар, азыр кайсы мезгил? Жаз мезгили, ой азаматтар. Жаз мезгилинде канча ай бар? 3 ай бар, Ой азаматтар, кайсы айлар? Май, апрель, май. Ой азаматтар, жаз мезгилинин 3 ай бар экен, Алар март, апрель, май айлар экен, Балдар, карагылачы, асман кандай болуп турат? Күн жылуу, асман ачык болуп турат, Кана, жума күндөрүн айтып коелучу. Bir jumada канча күн бар? 7 күн бар, Ой азаматтар. Кана, биринчи күн? Дүйшөмбү, шаршемби, дүйшөмбү, жума, жекшемби. Ой азаматтар. Бүгүн сабакта биз айлана чөйрө сабагынан апалар жөнүндө сабак өткөнбүз, Апаларыбызга эмне кылды элек? Апаларыбызга белек жасаганбыз, гүл жасаганбыз, Биз бардыгыбыз апабызды жакшы көрөбүзбү? Бардыгыбыз апабызды жакшы көрөбүз, Бизден эң ыйык, эң мээримдүү, бизге эң жакын адамыбыз бул биздин апабыз, Ой азаматтар, анда эмесе бүгүнкү биздин темабызды сыйкырдуу суудан сурайлы, Азыр баарыбыз карап турабыз. Биздин бүгүнкү темабыздын экенин Пактада сыйкырдуу суудан сурайлы, Бардыгыбыз сыйкырдуу сууну карап туралы, Карагачы балдар. Биздин сыйкырдуу суубуз эмнени көрсөтүп турат? Демек биздин бүгүнкү өтүлө турган бардыгыбыз сынабызга сынабынан эмнени көрүп турат? Жаз мезгилин көрүп турабыз, Кайсы күндү көрүп турабыз? Чечекей күнү көрүп турабыз, Сиз баарыңар билесиңер, жаз келгенде эң биринчи жердин бетине кайсы гүл чыгат экен? Байчечекей гүлү чыгат экен, Андан кийин жерге чөптөр чыга баштайт, бактарактар эмне боло баштайт? Бактарактар гүлдөй баштайт экен, Баарыбыз сынабыздан карайбыз. Бул жерде бактарактар эмне болуп атат? Жалбырак ачып баштаптыр, Мынакей көрүнөрбү бул жерде эмнени көрүп турабыз? Бактарактардын бардыгы жап-жашыл болуп, айлана кооз болуп калды, Көрдүңөрбү, жаз мезгилинде бактарактардын баары, жердин баары жап-жашыл болуп, гүлдөр чыгып, айлана кооз болуп калат экен, Айлана мына биздин жаратылыш, жандуу жаратылыш жана жансыз болуп экиге бөлүнөт экен. Жандуу жаратылышка мына кимдер кирет экен? Бактарактар, мисалы биз, адамдар, бактарактар, жан жаныбарлар, канаттуулар, булардын бардыгы жандуу жаратылышка кирет экен. Ал эми жансыз жаратылышка бул жерде сүрөттө көрүп тургандай мына суу, таш, булуттар, күн булардын баары
жансыз жаратылышқа келеткен, Түшүндүкпү? Мына бул жерде силер эмненин сүрөтүн карап отурсуңар? Койдун сүрөтү. Бул жерге мен эмне үчүн койдун сүрөтүн койдум? Биздин кийимдер неден болот? Койдун жүнүнөн пайда болот, Биз койдун жүнүнөн ар кандай кестемелерди даярдайт экенбиз, Биринчи койдун жүнүн тазалап, жууп, аны кайсыл жакка кетирет экенбиз? Көрдүңөрбү мына? Койдун жүнүн жууп, тазалап, аны жип кылып чыгарды, Дагы жүндөн башка дагы бул жерди карасаңар, не кетип баратат? Комбайн кетип баратат. Пахта, биздин кийимдер дагы карагылачы, пахта менен жасайт кездемелер чыгат экен, Мынакей бул жерде пахта иштелип жатат. Пахталар, жүндөр кайякта иштелип чыгат экен, кездемелер каяктан чыгат экен? Бир койдон алган жүнүбүз, талаадан терилген пахталарыбыздын баардыгы заводко түшүп, мындай болуп көрдүңөрбү, жуулуп, тазаланып, андан кийин жип болуп чыгат экен. Сүрөттөн көрүп атасыңарбы? Баягы биздин пахта жүнүбүздүн баары жип болуп чыгып, андан кийин ошол фабрикадан мына кездемелер, ар түрдүү кездемелер пайда болот экен. Ал кездемени бизге кийимдер тиген бычмачылар бычып, андан кийин биздин тигүүчү апаларыбыз, тигмечи, эжелерибиз тигип кыялат экен, кийимдерди даярдалат экен, бизге. Мына бул жерде сүрөттө көрүп турсуңарбы? Биздин апаларыбыз, эжелерибиз кийимдерди тигип жатышат, Балдар, азыр биз 3 топко бөлүнүп отурабыз, Менин колумда кайсы фигура турат? Тегерек, оязмаштан жана бурчтук фигуралар бар менин колумда. Эми мен силердин ар бириңердин колуңарга ушул фигураларды карматам. А силер болсо топтогу столдорду карап, кайсы столдо 4 бурчтук фигурасы жармашып турса, ошол жерге барып отурасыңар. Столдо 3 бурчтук фигурасы жармашып турса, 3 бурчтук фигурасына барып отурасыңар, Анда эмесе мен силерге фигураларды таратам. Мен айткан боюнча топторго бөлүнөбүз, Биз бүгүн 3 топко бөлүнөбүз. Математика тобу, конструкция тобу, андан кийин аппликация тобу болуп 3 топко бөлүнүп отурабыз, Эми бардыгыбыз колубузду карайбыз. Колуңарда кайсы фигура турганын билесиңер, Эми бардыгыбыз туруп, өзүбүз кайсы топко бөлүнгөнүбүздү билдик. Эми өзүбүз жармашып отурабыз. Азыр биз 3 топко бөлүнүп отурдук, Биринчи тобубуз бул аппликация тобу, Биз аппликация менен, трейлер менен, кайчылар менен иштейбиз, Биз эмнени көрүп турасыңар балдар? Курстагы кагаздарды ушул өзүңөр көрүп тургандай кылып көйнөк жасайт экенбиз, Силер аппликация менен иштегенди билесиңер, Ал эми экинчи тобубуз бул математика тобу. Балдар, бардыгыбыздын астыбызда эмне турат? Банка турат. Банканын ичинде эмне бар экен? Суу бар экен, Эми баарыбыз банкабызды мына тинтип чайкап көрөбүз. Силер чайкап атканда кайсы сүрөттү көрдүңөр мына? Зейнура. Чайкап атканда мынакей бул жерден шымды көрдүк,
Бұл жақтан келіп шымды іздеп тауып астымызға қоямыз. Қайрадағы чайқаймыз. Бұл жақтан қайсыл киімді көрсек, бұл жақтан тап жанымызға қоямыз. Ал эми үчүнчү тобубуз бұл конструкция. Конструкциядан мынакей баарыңардын астыңарда не турат? Бала турат. Ушул балага не кылабыз? Кийим кийгизебиз. Мындай кылып шымын кийгизебиз. Ал эми бул жери менен мындайдан бүктөп не кылып коебуз? Бекитип коебуз. Кофтасын кийгизебиз. Бардыгыңар түшүндүңөрбү? Бұл жерде көріп тұрғандай эле аппликацияны кандай кылып мындай бүктөп туруп бул жерге көйнөк кылып чаптайт экенбиз. Түшүндүкпү? Кана эмесе анда бардыгыбыз мен айткандай кылып иштей баштайбыз. Бардыгыбыз иштеп баштайлы. Банкадан кайсыл сүрөттү көрсөтөм, ошол сүрөттү бул жактан табабыз. Балдар, банканын ичиндеги кийимдерди карагылачы. Кандай фигураларга окшош кийимдер бар экен. Көйнөктүн жакасы кайсыл фигурага окшошуп турат? Ой азаматтар, бардыгыбыз балага эмне кийгизип атабыз? Кийимин, шымын, кофтасын кийгизип атабыз азаматтар. Балдар, бардыгыбыз чарчап калдык, эми келгиле анда эмесе биз тыныгуу көнүксүн жасап алалы, Бардыгыбыз экранды карап. Ой zaman kileydi alabız. Birinci bu жерден neni çaktayбыз? Kızdın koftasını çaktayбыз. Andan keyin bunu menen ne kılap ekенбиз? Юбкасын жасап чактайт экенбиз. Кана баштадык. Kana biz stuldan yeni bir kana çakıp yürüyorsun. Usta gidelim. Mücevher. Ustan işlep tavus. Battan işteyiz he. Battan işlep tavus. Alevi balдар, бұл жерге мен бүгін біз не бойынша сабақ өттік? Киім кечелер бойынша, ой азаматтар. Біздің киім кечелерді кімдер тігеткен? Сезім? Киім кечені кімдер тігеткен? Тикмечи, апалар тігеткен, ой азаматтар. Ал эми кездемелер неден пайда болот экен? Кездемелерді. Біз экрандан көрдік қой, неден пайда болды кездеме? Ой азамат Зейнұра қойдың жүнінен дейді. Тағы неден? Тағы неден пайда болды? Ой азамат Мехмет пахтадан пайда болды, Біздің киімдерді кімдер бұчат екен?
Apalarыбыз bıçmaçı, эжелерибиz bıçат kene. Ой азаматтар, силер дагы кийим тигүүчү болгуңар келеби? Ой азаматтар. Математика тобунан бизге эң биринчи көп тапкан ким болду? Келгиле санайбыз, Кана Алини санайлы. 1, чогуу санайбыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'e Ali 15 taaptır. Ali bu nekin? Bu neni süretken? Açki giyim geçege girevi. Girбейdi. Ali'niki 15 eken. Kana barlık ıslık sanaylı. Zeynur'a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeynur'a kaç eken? 6. Danil'e geleli. Sekiyor Danil. 1, 2, çok sanayız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danil'deki kaç eken? 9 ken. Ayemi Sultan'a geldik. Sultan sanaylı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaça oldu? 7. Sultan Murat'a gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazır biz konstruksiya тобуна geldik. Kana көрөнүчү кийимдеринчи бүтүптүр. Ой азамат, мынакей балдар. Зейнура кандай болуптур? Зейнура биринчи бүтүптүр. Карагылачы, аркасын баарын бекитип, мынакей. Биз биринчи Зейнурага не кылып коелу? Төшүнө быйтыкча тагып коелу. Андан кийин биздин Алинур бүтүп калыптыр мынакей. Алинур бүтүптүр. Кел ой, Алинурга да быйтыкча тагып коелу. Азамат Сооронбай да бүтүп калыптыр, Сооронбай дагы бүтүп калыптыр. Келгиле Сооронбайга дагы төшүнө быйтыкча тагып коелу. Карагылачы, аппликация тобунан бизге биринчи ким бүттү? Мехмет бүттү. Мехметтики карагылачы. Көйлөгүнүн курунан бери жазап, өзү кыркып жазап, биринчи бүтүрдү. Мехметке бүгүн биз не тагып коелу? Быйтыкча тагып коелу, төшүнө. Ой азамат. Андан кийин бизге Фатима кызыбыз бүттүр. Кана бардыгыбыз карайчы мынакей. Фатима кыздын көйнөгү кандай экен? Юбкасы кандай экен? Өңү кандай экен? Кызыл, ой азамат. Алим кофтасычы? Сары, ой азамат. Анда биз болсо Фатимага төшүнүп быйтыкча тагып коелу. Балдар, биз бүгүн биринчи жакшы катышкан балдарды немен бааладык? Быйтыкчалар менен бааладык, Эми силер дагы жакшы иштедиңер. Силерге дагы мен мындай жылдызчалар менен баалап коеюн, Эмкиде мындан дагы жакшы иштегенге аракет кылабыз, İşledik. Kezdemeler menen, giyim geçeler menen işledik. Bugünkü sabak sizlerge jaktыбы? Ой азаматтар, бүгүн силер да мага аябай жактырган сабакка активдүү, жакшы катышып бердиңер, Азамат сага.